Тармал байке. Мун карасаңыз кандай видео тартыптырмын? Сонун видео тартыпсың? Жакшы болуптур. Тармал байке, сиз жакшы караган деле жоксуз го? Эмнени ойлонуп жатасыз? Менби? Олуттуу бир нерсени ойлонуп атам да. Ошо. Достор, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Мен досторду эми койуп атпайм. Элине жантан бери бизди досторубуз күтүп аткан турбайбы? Баластан каналынын телегөрүүчүлөрү, сүйүктүү биздин көрөрмандар, биз силерди сагындык. Кандайсыңар достор, манайыңар кандай? Биз силерди Тармал байкем экөөбүз жанатан бери күтүп жатканбыз да. Ооба. Бирок достор, Тармал байкем бүгүн кечке ойлонуп отуруп алып, бүгүнкү тема тапкан жокпуз. Элина, мен дал ошол нерсени ойлонуп атканым үчүн ошентип башкача туруп калган болчумун да. Ошо, бүгүнкү негизи тема аябай олуттуу, бирок кызыктуу болот. Чын эле кызык болуп кетти. Ал кандай тема? Айтайынбы? Келечекке карай жол, өзгөрүүлөр. Тармал байке, абдан сонун. Бирок келечек баарыбызга эле кызыктуу, Келечек кандай болуп өзгөрөт болду экен? Элина, келечек негизи дайыма өзгөрүп турат. Эгерде биз аны менен бирге болбосок, анда биз артта калып калабыз. Кандайча артта калып калабыз? Мисалы, сен кандай ойлойсуң? Сенин жашооң менен сенин чоң атаңдын жашоосу мындай окшошпу же анчалык окшош эмеспи? Албетте, бири-биринен айырмаланып турат. Анткени мага чоң атам жаштык кезин айтып бергенде мага жомоктой эле сезилет. Мына көрдүңбү? Мисалы, сенин ошол чоң атаңдын заманында, чоң апаларыңдын заманында айтсачы мынтип, келечекте телефондор болот, келечекте өзү эле жууп кирдичи, мисалы, кийимди жууп салган машиналар пайда болот. Анан ошо адам жасай ала турган иштердин баардыгын роботтор да жасай алат десең, аларга да жомоктой сезилчү да. Тармал байке, роботторду мен деле көрө элекмин. Алар деле мага жомоктой сезилет. Мына айтып атпайсың ошо. Көрдүңбү? Бирок ошо келечектеги ар бир заман негизи эле өзүнүн комолот да ошол өзгөрө берет деген сөз да. Биз экөөбүз алаксып кеткен жокпузбу, Элина? Ошондой болуп калды окшойт, Анда азыр досторубуз менен бирге кызык экен түрмөгүн көрө албайлыбы? Кеттик анда, достор. Кызык экен түрмөгү. Кутман кеч, достор. Маанайыңар жакшыбы? Достор, силер баардыгыңар кызык экен түрмөгүн көрүп жатасыңар. Ошол себептен силердин баардыгыңардын маанайыңар сонун. Мен силер менен София жана Азамат кызык экен түрмөгүн баштадык. Достор, биз кандай гана сонун заманда жашайбыз. Баардык ишти адамдар эмес, роботтор аткарат. Негизи азыркы учурда роботтор деген сөздү укканда анча деле таң калыштуу эмес. Робот демекчи, София, эң алгачкы өнөр жайы робот Unicode 1961-жылы иштелип чыккан экен. Ал Кошмо Штатында General Motors деген заводунда оор жүктөрдү аткарган. Ал роботтор алгачкы оор иштерди аткарган экен да, Ооба, София, сен космосту изилдегенге роботтор жардам берген билчү элең? Роботтор космосту да изилдей башташыптырбы? Ооба, мисалы 2012-жылдан бери Локи деген робот Марсты изилдеп келет. Анын табылгаларында байыркы көлдөрдүн издери бар. Кызык экен, демек ал робот жакшы иштерди жасаган экен да, Ооба, София, азыркы күндөрдө адамдарга жардам бере турган көп роботтор бар. Алардын эң мыктысы Локи. Ал мыкты ойготот. Андай ойготкучтар телефондордо деле бар да. Анын эң кызыктуусу, ал ар кандай үндөрдү кылып, аны өчүрүш үчүн артынан кубалап барышың керек. Демек ал роботтор өзгөчө экен да, Негизи азыркы учурда роботтордун түрлөрү бар, Ооба, София, сен балык робот бар экен билчү элең? Балык робот? Ал София аталышындагы робот океандын ичинде жумшак балык болуп сүзө алат экен. Ал камера менен жабдылып, куйругу менен кыймылдата алат экен. Ал деңиз жандыктарды изилдөөчү идеалдуу ыкма. Абдан кызык. Ал роботтор менен жашоо кыйла эле жеңил экен да. Ооба, мисалы Японияда, Кытайда, Америкада кээ бир кафелерде официант роботтор иштейт экен. Алар эмне кадимкиндей эле кардарылар менен сүйлөшөт бекен? Ооба, алар керек болсо тамак дагы жасай алат экен. Абдан кызык. Экөөбүз ошол роботторго барып көрүп келишибиз керек экен, Сөзсүз, София.
Демек ал роботтар үйдө, үй жумуштарына жардамчылары экен да, Туп-туура, София. Роботтарды күнүмдүк турмушта, медицинада, керек болсо космосто да колдонушат. Достор, кызык бекен? Албетте кызык. Роботтар кимге эле кызык болбосун? Негизи роботпу же башка нерсеби, ар бир нерсени акылга салып пайдаланыш керек. Туп-туура. Андай эмесе, биз ушун менен жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө. Тармал байке, сиз азыр жер жүзүндө канча робот иштетилет билесизби? Эми болжол менен мен ойлойм да бир 100 миң деп ойлойм. Ой, жок, Тармал байке, андан да көп. Эл аралык робот федерациясынын 2024 жылдагы маалыматы боюнча жер жүзүндө 35 миллиондон ашык робот колдонулууда. 35 миллион? Ооба. Ай, ушул 35 миллионбу чынында? Мен айткандай бир 100 миңдей эле ойлоп аткан болчумун. 35 миллион мынча робот эмне кылып жүрөт болду экен я достор? Анын ичинен 5,5 миллиондон көбү өндүрүштө. Мисалы, уну оңдоочу заводдордо иштейт экен. Ал эми үй тиричилик роботтору, чаң соргуч же акылдуу жардамчылар жер жүзүндө 25 миллиондон ашкан экен. Мына сага. Элина келечек деп ушуну айтат да. Демек роботтор бизге жардам берүү үчүн жаралган турбайбы? Дал ошондой. Ал эми космосто НАСАнын Астраби деген 3 робот дрону бар экен. Ал эл аралык космос станциясында астронавттарга жардам берет. Мисалы, сүрөткө тартат, ар кандай нерселерди ташыйт, жана ошондой эле абанын тазалыгын өлчөйт. Мага деген кайсы маалымат кызык болду айтайынбы? Космосто учуп жүрөт, роботтор учуп жүрөт дегениң аябай кызык болду. Сонун экен. Дагы бир сонун кызыктуу маалымат айтайынбы? Японияда Пеппер деген робот бар экен. Ал сүйлөшө алат, эмоцияны тааныйт экен. Жана ошондой эле карыган адамдар менен баарлаша алат экен. Ошол Япониядагы робот 2023 жылы 2000ден ашык карылар үйүндө кызмат кылыптыр. Ой, кызык, Саламатсыңбы, Элина? Сенин маанайың жакшыбы? Ошондой үмүттөмүн. Ооба, албетте жакшы. Тарал айке, сиз да робот болуп кеттиңиз окшойт, Ооба. Негизи роботтор адамдардын кыймылынан үйрөнүшөт да. Ошон үчүн да мен адам болуп турап койдум да роботтучу. Бирок чыныгы жылуу мамилени эч бир робот жасай албайт. Ооба, аныңыз туура, Тарал байке, мен сизге 100% кошулам. Дагы бир тастыкталган факт. Түштүк Кореяда жыл сайын RoboCup Junior деген эл аралык сынак өтөт экен. Ал жакта мектеп окуучулары өздөрүнүн роботторун кадимкидей эле жарыштырышып, айрымдары футболдагы ойнотушат экен. Ой, сонунбу? Сонун экен. Ошондуктан өзгөрүүгө даяр болуу деген бул технологиядан коркпоо, тескерисинче аны түшүнүү жана ошондой эле аны пайдалана билүү дейт. Тармал байке, сиз экөөбүз жанатан бери роботтор жөнүндө сүйлөшүп жатып, биздин таанып бил түрмөндө кесиптештерибиз өз кезегин күтүп калган турбайбы? Кеттик анда достор. Таанып бил түрмөгө. Кеттик. Биздин космос сүйүүчү достор, кандайсыңар? Баарыңарга салам. Биздин артыбызда эмне турат, көрүп жатасыңарбы? Карагычы, кандай таң калыштуу, Бул эмне экенин билесиңер да, достор? Албетте, бул ай. Достор, силер бүгүн космос саякатчылары Бектен жана Раяна менен саякатка чыгасыңар. Билесиңби, Бектен? Ай күндүн кийинки асмандагы эң жаркырак, эң чоң болгон объект болуп саналат. Айда, абада, сууда жок. Анда дегеле тиричилик деген болбойт. Ай чаң баскан бир эле таш шар. Айга биринчилерден болуп ким учуп барганын билесиңерби? Айга биринчилерден болуп кадам таштаган адам астронавт Нил Армстронг болгон. Ал жакта эч бир шамал да, үн да жок. Ал эми айдын бетиндеги тартуу күчү жердикинен 6 эсе аз экен. Элестеткиле достор, жердеги 100 килограмм кишинин салмагы айга келгенде 17 эле килограмм болуп калат экен да. Ай менен жердин аралыгы орточо 384.400 километр. Элестеткиле достор, айдагы бир күн жердеги 29 күнгө барабар. Достор, мен силерге дагы бир кызык нерсе айтып берейинби? Ай жылына жерден 1 сантиметрден алыстай берет.
бизге чейин ай ушундай жакын көрүнсө, кийинкилерге мына ушундай, а балким мына мындай алыстан көрүнүшү мүмкүн. Эмне үчүн ай жакырайт деп ойлондуңар беле? Ооба, бул суроону баарыбыз ойлонуп көргөнбүз. Чынында эле айдын өзүнүн жарыгы жок. Айдын жарыгынын баары күндөн келет. Ал айга чагылышып, жерге тиет. Күндүн нурлары айдын жарымын гана жарык кылат. Ал учурда экинчи жарымы караңгы боюнча калат. Бирок ай жерди айланып жүргөндө биз анын жарык болгон жагын ар түрдүү өлчөмдө көрөбүз. Ошондуктан бизге ай өз формасын дайыма өзгөртүп тургандай көрүнөт. Ал түрдүү формалар ай фазалары деп аталат. Эгер ай жаңырганда, ал жер менен күндү туташтыруучу түз сызыкта жатса, күндүн тутулушу байкалат. Ай күндүн чыгыштык карай акырындап жылып, орок кейиптенип, 7-чи күнү жарым тегерек түрүндө көрүнөт. Ай жаңыргандан 14-15 күн өткөндө толук тегерек формада көрүнөт. Бул толгон ай деп аталат. Жер ай менен күндү туташтыруучу түз сызыкта жатса, ай тутулат. Ай толгондон 7 күндөн кийин акыркы чейрек башталат. Достор, силерге космос сырлары кызыктуу болуп жатабы? Анда силер биздин ар бир эфирде калтырбай көрүлө. Саламатта калгыла! Данагим көрсөтүүсү уланат жана ошондой эле бизде бүгүн конокто жаш таланттар робототехниктер Дүйшүбаев Темирлан жана ошондой эле Нурдинов Шабдан, агайы менен Садиров Бектур. Кол чабуулар менен тосуп алалы. Кандайсыңар? Жакшы. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Аман эсен келип алдыңарбы? Жакшы элеби? Аман эсен келип алдык. Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Азыр болсо Бектур менен Шабдан өзүңөрдү, Темирлан менен Шабдан өзүңөрдү жакыныраак тааныштырып кеткиле. Биринчи камераны карап, Мен Дүйшөбаев Темирлан. Мен 9 жаштамын. Мен робототехникмин. Азамат. Мен робототехникага таанышканмын. Биринчи жолу келгенде биз чиричок кылганда аябай жагып, мен робототехникага барып жатканмын. Азаматсың. Шабдан? Мен Нурдинов Шабданмын. Канча жаштасың? 8 жаштамын. Жана сен дагы робототехникага кантип кызыгып калдың? Мен биринчи жолу келгенде вертолет жасаганбыз. Ошого кызыккам. Азаматсыңар, бирөөңөр мынакей курт жасаптырсыңар, червячок деп атасыңар, бирөөңөр вертолет жасаптырсыңар, эң биринчи жасаганда. Кайсысы оор болгон силер үчүн? Мага Бэтмобиль. Бэтмобиль жасадыңбы? Биринчи курт жасадым деп айттың го. Курт жасаган оңой эле беле башында? Ооба. Башында оңой, анан үйрөнүп атканда жасаган. үйрөнүп атканда неме кылган жокмун, азыр шарт эле кылып атам. Мына сага оп-оңой кылып калыптырсың, Шабдан, сенчи? Вертолетту биринчи жасаганда оор болдубу? Вертолет оор нерсе го негизи эле. Ооба. Оор болду, анан кичине оңоюраак болуп кетти. Сен үчүн эң татаал жасалган робот кайсыл болду? Темирлан үчүн Бэтмобиль экен, Сен үчүн? Штамповщик. Штамповщик. Мына ал эмне деген ушундук робот экен? Азыркы робот экен, Мынакей досторубуз дагы кызыгып карап калды болуш керек. Азыр досторубузга штамповщиктин иштегенин көрсөтө берсек болот окшойт, Убакыт келди окшойт, Кана? Биринчи айтып бересиң. Штамповщик. Азыр датчик бүтөт. Штамп басат окшойт, мындай кылып туруп. Кыскача айтып берип коеюн, Бул жагында датчик расстояние бар. Бул жеринде конвейер. Анан конвейер менен бул деген биздин детальды күтөт дагы. Мисалы бул детальды бул датчик көргөндө анан конвейер иштеп, анан конвейер штамповщикке алып барат. Анан штамповщик өзүнүн пресс формасын басып, анан бул жактан даяр заготовка чыгат. Мына сага. Демек бул заводдо иштей турган робот окшойт, Бул заводдо иштей турган робот. Азыр мен программасын бул жактан жүргүзөйүн. Сонун. Так. Ана достор, көз чаптыралы. Карап тургула кызыгып. Азыр датчик менен мынакей көрдү. Азыр даяр деталь чыкты.
экинчисин салабыз. Кана азыр программаны экинчи жолу жүргүзөйүн. Астокто алып тур пока. Азыр алып турат экенсиң. Кетти. İştedиби? Так, эми көргөзчү кирпичти. Кайра көрсөтүп кой, шабдан. Мына астага. Баракелде. Кол чабуулар. Сонун экен, бул экинчи роботуңар Валли окшойт, Жок. Валлиге окшошкон башка робот экен, Жок. Жук. Ооба. Жасы датчик расстояниясы. Коңуз окшойт, бул, коңуз. Кыргызча айтканда. Кана, бул кандай иштейт? Кана берсең да мага. Темирлан. Кармап. Досторубузга жакыныраак мындай камеранын сонун кылып көрсөтүп берели, достор да көрсүн. Курт дейт бул. Мынакей көрдүңөрбү? Ой, курт да коңуз да. Валлиге эле окшош экен. Ана, акырындан берейин кайра ордуна. Эми иштегенин көрөлү достор. Ана, коңуз Кнопкасын бас. көрсөтчү иштегениңди. Коңуз күйдү. Кетти коңуз. Каяка бардат бул? Азыр. Башкасы өчүр. Башкасынбы? Бул бийлей алабы? Азыр. Мына сага. Бир аз айтып берип тур. Сабырсыз менен күтүп атабыз. Азыр биздин компьютерге улап атабыз, ошого бир аз 1 секунд мынакей кошулду азыр. Бир нече убакыт кетет. Смартхабты эси десе болот. Кимдин эси? Смартхаб. Смартхаб роботтун мээси. Роботтун мээси. Ал управление кылат. Анын жүрөгү бар. Роботтун жүрөгү жок болсо, абысы кыймылдай албайт. Баракелде. Smart hub дедиң окшойт, англисче айттың окшойт, Жок. Smart деген акылдуу деген сөз да. Hub деген же smart hub. Кандай болуп кетти бияга? Smart hub. Темирлан, сенин роботуң эмне жумуш аткарат? Ошону бир сер айтып берип кой, кыскача. Кана айтып берчи. Ал жок эме жок болгондо артка кетет. Жолу жок болгондо артка кетет экен, Демек аны аныктай билет экен өзү, Азыр бул акылдуу жук, азыр бул партанын кырын көрөт да, кайра артка басат. Робот азыр демек бул столдун эмесине, бурчуна келгенде кулап калбайт экен, Ооба. Кайра артка кетет экен. Кана текшерели Иштетип достор. көрөлү, текшерип. 1, 2, Байсыңарбы? Кетти. 3. Уят кыла көрбө робот десең, кетти мына сага. Баракелде. Үрүп да койдубу? Эмне кылыпты? Жол жокко деп бул жака запись жазып койгон, Темирлан өзү жазган. Үрдүбү? Не деди? Темирлан эмне деп айтты? Достор, биякта жокко. Ошо кандай үн чыгарды? Варф деди, деди. Дагы бир жолу иштетип көрөлү. Дагы бир жолу байкаштырып көрөлүчү. 2, 3, 4, 5. Кетти. Мага үргөндөй болуп кетти. Көрсө, жол жокко дептир, Эң сонун. Негизи ушу роботтор жасаганга силерге канча убакыт керек делет? Мага 30 мүнөт эле 1 саат керек болот. 1 саат. 1 саатта ушуну жасап коесуңарбы? 1 саатта жетиштүү. Мына сага. Мен да 1 саат. Сенки да штамповщик 1 саатта бүтөт экен, Жалгыз эме кичине азыраак. Жалгыз жасасаң көбүрөөк убакытта жасайсыңбы же тескерисинче азыраак убакытта жасайсыңбы? Эмнеге? Мен досум бере берет, мен жасайын десем тийишип кетет да. Бири-бириңерге тоскоол болуп кеткенсиңер да, демек, Ооба. Мына сага. Эң сонун экен. Бизде дагы суроолорубуз бар. Келечекте негизи ким болоюн деп атасыңар? Мен полиция. Полиция. Мен инженер. Инженер. Сенин жасаган роботуңа жараша, мен ойлоп атканда сен бир бизнесмен болот окшойсуң депчи, бир чоң заводдо иштетип ушул роботторду дагы башкача чоңураак роботторду жасайт окшойсуң деп, бирок сен полиция болгуң келет экен, эмне себептен? Көбүрөөк акча берет. Полициядан көбүрөөк акча берет, башкача тентек кылган адамдарды кармайт экенсиң да ошондо, Силердин оюңарча роботтор адамдарга кандай жардам берет деп ойлойсуңар? Роботтор официант болушу мүмкүн. Дагы роботтор чоң үйлөрдү жасашы мүмкүн. Туура. Дагы роботтор
чоң нерселерди көтөрөт. Адам көтөрө албаган нерселерди көтөрө алышы мүмкүн, демек аябай оор жумуштарды роботторго жумшап адамдын жумушун жеңилдетип койсок болот экен, Бектур, негизи эле ушундай кичинекей балдар менен иштеген жеңилби же кандай? Мен үчүн уже көнүмүш адат болуп калды. Бул жеңил болуп калды. Абдан кызыктуу балдар менен иштеген. Булардын өзүлөрү жасаган нерселерди көрүп мен кадимкидей канааттандым да. Булардын келечеги баары фантазиясы жакшы иштейт. Башында оор беле? Башында оор болуп аткан, мындай ызы чуу болот класста, мындай моменттер болот, бирок азыр көнүп, азыр сонун биздин балдар тартип сактап, мындай бири-бирибизди сыйлап жакшы иштешебиз. Тентек кылбайт экенсиңер демек, Ар бир сабактын башында биз деген ошол класстагы правилаларыбызды кайталайбыз да. Эң сонун. Робототехника сабагында балдар эң көп эмнени жасаганды жакшы көрүшөт? Балдарга ушул эң кызыктуусу бул мотор менен кыймылдаган нерселер да. Биздин сабакта деген ар бир сабакта жаңы робот, анан баардыгы эле кыймылдайт да. Анан программасы түзүлөт. Анан балдарга ойлойм эң кызыктуусу бул компьютер менен экөөнү кошуп алып, бул жактан управлениясын жазат да. Өзү каалаган жумушту аткардырат да. Мисалы азыр бул датчик менен ушундай мээсине любой программаны жазып, любой событияны коюп, бул жактан даже оюн жасап салса болот. Мисалы бизде Темирлан оюн жасайт. Бул балабыз болсо шабдан мультфильм жасайт, анимацияларды. Ошол персонаждарды, спрайт деген эмне экенин, ушул нерсе менимче эң баарынан кызыктуу компьютер менен жаңы нерселерди үйрөнүү. Демек булар бир гана робот менен иштеш эмес, компьютер менен дагы дос болушуп, жакын болушуп, көптөгөн программаларда иштей алышат экен, Ооба, туура айтасыз. Сонун. Сиздин оюңузча робототехника балдардын кайсы жагын күчөтөт деп ойлойсуз? Кандай жөндөмү күчөтөт деп ойлойсуз? Менин оюмча балдардын логикалык ой жүгүртүүсүн, ушу программа кантип иштейт, компьютер кантип ойлонот, алгоритм деген эмне, ушундай сыяктуу мындай глобалдуу мындай общий картинаны көргөнгө да логикасын өстүрөт да. Бир гана мотор кантип иштейт эмес, мисалы дүйнөдө кандай роботтор чыгарылып атат, компьютердин эң алгачкы компьютерлери кандай болгон, ошол историясынан бери окуйбуз да. Эмненин негизинде иштеген, алардын мощности кандай болгон, анан азыркыларга салыштырабыз. Ошентип отуруп, балдардын бир глобальный общий картинаны көргөнгө бир мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эң сонун. Достор, бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөр, көрдүңөрбү? Силер да ушинтип робототехникага кызыксаңар, дал ушул биздин Бектур агайыбызга дагы жазылсаңар болот экен. Эң сонун болчу да, Ооба. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр салам жолдобосоңор болот. Мен апама, атама, досторума көрсө, туугандарыма чоң рахмат. Бектур Алтыбаевичка. Кол булгап кой. Шабдан. Мен мама, папама, досторума, байкеме, апама. Жана сени тааныган баардык досторго, Ооба. Эң сонун. Бектур агай, сиз да салам жолдоп коюңуз. Мен саламымды апама, туугандарыма жана менин жардамчы мугалимиме Байыл Кубанычбековго жана биздин устаздарыбызга, ушул бизге роботту үйрөткөн биздин агайларыбызга, Анвар Амантаевич, Нурлан агай, ушунун баарына салам айтабыз. Эң сонун. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге дайым ушинтип конокко келип, кызыктуу роботторду дагы көрсөтүп турганыңарга чакырабыз дагы. Баластан каналынын эшиги дайыма сиздер үчүн ачык. Ишиңерге ийгилик, келечегиңер кең болсун. Ушинтип роботторду жасап, адамдардын жүгүн жеңил кыла бериңиздер. Ден соолукта болуңуздар. Эмесе болсо бизде кийинки түрмөгүбүз сыйдан башталат. Сөз бакчасы. Кеттик достор. Кандайсың, Бакбол? Бакбол, кандайсың? Ой, кандайсың, Айбике? Аябай эле берилип кетип турсуң го? Досторуңуз менен учурашпайлы күтүп калышты. Макул. Достор, кандайсыңар? Маанайыңар жакшыбы? Салам достор, силер менен көрүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бакбол, кайсы көөнү коелу эле чоң сахнада чертип жатканда элестетип отурасың. Ай, Айбике. Кана бул көөнүн атын сен таап көрчү. Бул Кирөзөн эмеспи? Жок, ай, жакшылап окусаң, бул Карамолдо Оросов атабыздын Ибарат деген күүсү да.
ооба, чын эле. Бирок Бакбол, менде бир суроо бар да. Кандай суроо? Ибарат деген эмнени түшүндүрөт? Маанисин билесиңби? Ооба, билем. Бирок бул сөздүн маанисин досторусун сурап көрбөйсүңбү? Жакшы болот. Достор, ибарат деген сөздүн маанисин кандай түшүнүп жатасыңар? Бизге айтып берип көргүлөчү. Ибарат. Ибарат деген сөз бул кыргыз тилинде үлгү деп ойлойм мен оюмча. Мисалы, сен бирөөдөн үлгү аласың да, мисалы мен байкемден үлгү алам, ошол сыяктуу. Үлгү деп ойлойм ибарат эмне экенин. Мисалы, биз деле өзүбүздүн агайыбызга өсөбүз. Бизге кандай мамиле кылса, биз да ошо четте жүргөн адамдарга ошондой мамиле кылабыз. Мен мисалы үчүн мен жашоомдун артында өрнөк калсын, мындай орусча айтсам наследство деген сөз да. Билбейт экенмин ал бул сөздүн маанисин. Ибарат деген мурунку ата бабаларыбыздын колдонгон сөздөрү да. Бирок түшүнүгүм жок ал жөнүндө. Эч нерсени түшүнбөгөн ошондой сөз деп ойлойм. Ибарат бул сөздүн мааниси балдар, тарбия, таалим, мисал, үлгү дегенди түшүндүрөт. Мисалы, бул окуя ар бирибизге ибарат болушу керек. Демек, бул окуядан сабак алышыбыз керек дегенди билдирет. Же ата бабалар айткан сөздөрдө чоң ибарат бар десек, мында алар айткан сөздөрдө терең маани, акыл насаат бар деп жаткан ойду түшүнө алабыз. Дагы бир мисал ала турган болсок, мугалимибиз бизге катаны кайталабагыла, бул силер үчүн ибарат болсун деп кеңеш берди десек, мында кетирген катачылык окуучуларга чоң сабак болгонун айтып жатканын түшүнө алабыз. Башкача айтканда, ибарат бул бир нерседен алган акыл, таалим, тарбиялык мааниси бар жыйынтык. Кана балдар, ибарат деген сөздүн мааниси силерге түшүнүктүү болдубу? Төмөндөгү мисалдын кайсынысы туура келет, таап көргүлөчү. Кошоматчы, таалим, ушакчы. Эң сонун балдар, туура таптыңар. Мааниси сонун экен, Мен буга чейин бул адамдардын ысымы деп эле ойлоп жүрчүм. Албетте, адамга ысым жөн эле коюлбайт деп чоң атам айтып калчу. Ошондо бул ибарат деген жакшы адамга үлгү болсун деп ат коюлса керек, Туура айтасың. Биз дагы жакшы окуп, бөбөктөрүбүзгө үлгү, өрнөк бололу, Албетте. Эми досторубуз менен коштошолу. Макул. Көрүшкөнчө, достор. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Бакбол, жана ибарат куйсун койсоң, чогулгалы. Макул. Сон музыка алдыкчы те? Бул мен музыканы даярдап койгом негизичи. Бирок эртерээк болуп калды да. Азыр мындан кийин сага коюп берем. Сонун болот. Макул. Бирок Тарма байке, сиз байкадыңызбы? Азыркы учурда жасалма интеллект деген сөздү баары сүйлөп калышты. Бирок бул эмнеге мынчалык популярдуу болду экен, Бул Элина, негизи эле жөн гана мода эмес. Бул деген жасалма интеллект, англисче айтканда AI, бүгүнкү күндө адамга жардам берип жаткан эң акылдуу технология. Ал кандай жардам берет? Мисалы, азыр дүйнөдө 4 миллиондон ашык адамдар күн сайын ошол жасалма интеллект колдонгон программаларды колдонушат. Аларды айта кетсек, Google, ChatGPT, Siri, Alexa жана ошол сыяктуу башка программалар. Алар суроолорго жооп беришет, музыка тандайт, же болбосо текст дагы жазып бере алышат. Демек, биз деле күн сайын жасалма интеллект менен сүйлөшүп жүрөбүзбү? Ал тургай дүйнөдөгү айрым ооруканаларда жасалма интеллект дарыгерлерге жардам берет. Мисалы, айтайынбы, 2024-жылы Япониядагы Fujitsu жасалма интеллект ооруканасында системасы бар экен. Ошол жерде рентген сүрөттөрүн талдап, шишик же болбосо сөөк жаракатын адамга караганда 30% тезирээк аныктап көрсөтүп бере алат экен. Жасалма интеллект дарыгерлерге жардам берип жаткан абдан сонунда. Ооба да. Мындан тышкары НАСА-дагы жасалма интеллектти колдонушат. НАСАнын Perseverance ровери Марс бетиндеги сүрөттөрдү аныктап, анализдеп, кайсыл таш илимий жактан кызыктуураак экендигин тандап берет экен. Демек алда акылдуу чечим чыгара алат турбайбы? Дал ошондой. Бирок эң негизгиси жасалма интеллект адамдардын ордуна эмес, адамдар менен бирге иштеш үчүн түзүлгөн. Тарма байке, жасалма интеллект сезимди түшүнө алабы? Негизи сезимди түшүнбөйт да, бирок азырынча толук түшүнбөй калган. Бирок 2024-жылдагы Оксфорд университетинин изилдөөсүнө караганда,
жасалма интеллект эмоцияны тааный алат экен, бирок өзү сезе албайт деп изилдешкен. Ал жүз, үн же болбосо текст аркылуу кубаныч же капалуу экендигин көрүп алат экен. Байкайт экен, бирок өзү кубана албайт экен. Андай биз адамдардын жүрөгү эң чоң интеллект турбайбы? Туптуура айттың, Элина. Демек, келечектеги эң күчтүү команда бул жасалма интеллекттин акылы жана адамдардын жүрөгү. Абдан кызык, Элина, менде жана ушул программанын башында болуп кетти го, программабыз тиги. Биз экөөбүз баштаганда бир музыка башталып кетти го. Ошону дал мен өзүм жасалма интеллект аркылуу текстин кошуп туруп жасагам. Ошолорду угуп көрбөйлүбү? Албетте. Досторго да угузалы, достор. Силер да даярсыңарбы? Кеттик анда. Экөөбүз болсо бийлеп туралы, Баластандан күн чыгат, күлкү шаттык чачырайт. Тармал менен Элина күндү кубат кылышат. Сергек бол деп ойнотуп күл. Сөз бакчасы гүлдөйт да, ар бир бала кубанат да. Данегем, билейир дайлы. Баластанда барбыз бир үй бөлөбүз айдай. Кармалыкка Элинаны Абдан сон болуп турго, мага абдан жакты. Башка бирөө ырдагандай эмес, мен ырдаган сыяктуу болуп калыптырбы? Ооба, Тармал байке, анда ушундай дем күч менен кийинки түрмөбүзгө кезек бербейлиби? Ошентсек сонун болот. Кеттикпи анда? Кеттик достор. Каны чыгарып жиберем. Ой, салам достор, кандайсыздар? Мага деген үйгө тапшырма теңдеп бербеди. Ошону чыгарыш керек болуп жатат. X-тин ордуна кайсы сан каталганын табыш керек. Шырхан, кроссвордто белгисиз нерсени кайсы тамга менен белгилейбиз билбейсиңби? Ал деген X-та бардык белгисиздердин ордуна X белгиси коюлат. О, туура. Рахмат Шырхан. Салам достор, кандайсыңар? Аманда, менде бир суроо пайда болду да, эмнеге биз бардык белгисиздердин ордуна X белгисин коебуз? Башка тамгаларды койсок болбойбу? Негизи илгертүүдөн эле колдонобуз го. Аны экөөбүз Шырхан сөзсүз изилдешибиз керек. Достор, силер билесиңерби? Билишпейт окшойт. Анда келгиле чогуу изилдеп көрөлү. Кеттик анда. Табышмактарда да теңдемелерди теги бардык белгисиздердин ордуна X белгиси коюлат. Илгери миң жыл мурун Аль-Хорезми деген араб окумуштусу математика жөнүндө китеп жазган. Анын тилинде белгисиз деген сөз шай деп аталат. Анан анын китептерин испан тилине которуп, грек тилиндеги хи тамгасына алмаштырышкан. Азыркы биз колдонуп жүргөн X тамгасына окшош. Ошондон улам бул тамга белгилүү болуп, жана колдонгонго ыңгайлуу болгон үчүн азыркы күнгө чейин математикада колдонуп келе жатат. Анан дагы бул тамганы кинолордо да колдонушат. Мисалы, X-Men сыяктуу. Белгисиз адам дегенди түшүндүрөт.
жана мурун деңиз каракчылары алтын сандык катылган жерди картада X тамга менен белгилеп коюшкан. Достор, бул тамганын дагы көптөгөн функциясы бар экен. Аны дагы билип алдык. Анда силер менен коштошобуз. Жакшы калгыла. Тармал байке, демек жасалма интеллекттин жардамы менен ушундай ырларды да чыгарса болот экен да, Ооба, сонун болуп турбу? Ооба. Андан тышкары, ырлардан тышкары достор. Силер сүрөттөрдү да жасай аласыңар, жасалма интеллект аркылуу видеолор жасай аласыңар, текстти да айтпадым беле, текст жазсаңар болот депчи. Же болбосо кандайдыр бир адам менен сүйлөшөсүңөр го? WhatsApp'тан же болбосо кайсыл бир мессенджер менен сүйлөшүп атканда, жазышып туруп, ушул катты мен жумшагыраак кылып кантип жазсам болот деп туруп, жасалма интеллекттен сурасаңар, ал силерге толтура вариант кылып түзүп берет экен. Жасалма интеллект негизи эле келечек окшойт, достор, Анда жасалма интеллект биздин келечегибизди өзгөртө алат экен да. Ооба, бирок аны дагы достор туура пайдаланыш керек. Анткени ошол жасалма интеллект аркылуу кээ бирөө шылуун болушат экен. Мошенник деп коет го, алдамчылык болуш үчүн колдонушат экен. Ошондуктан баардык эле видеолорго ишене бербеш керек экен. Анткени ошол жасалма интеллект адамдын жүзүн оп-окшош кылып туруп, кадимкидей мен сыяктуу кылып сүйлөтүп салышы мүмкүн экен да. Ошон үчүн алданып калышыңар мүмкүн. Чынбы же калппы билбей калып туруп, башка бирөөгө бир нерсе айрыкча акча жөнөтүп салбагыла деген сыяктуучу. Туура колдонгула достор, туурабы? Чоң ата, чоң апаларга да ошону жакшыраак түшүндүрүп айтып коюш керек да, болбосо алар видеолорду көрүп ишене беришет го. Ай, мо балам сонун мурдаптыр деп туруп, аны бирөөгө акчаны жиберип, же болбосо ошондойдор бир ката кетирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан баардык досторго дагы эскертип айта кетиш керек. Ооба, туура айтасыз. Элина, анда эмесе азыр биз сергек бул түрмөгүнө өтсөк сонун болот окшойт. Макул. Кеттик достор. Көнүгүү жасайлы. Биз азыр маймылдардын биин бийлейбиз. Mama called the doctor and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Жашоонун таттуу күндөрүн дат көргөн сулуу айылда
кызгыттың кешегим апа апаңга орунсуң ардайым батыр теңизим айылым алтын бешигим албаш кызгыттың кешегим апа апаңга орунсуң ардайым батыр теңизим Benim adım Datkayım. Benim Tovtura dostlarım var. Avar emne jönді kıyavdanat bilesiniz mi? Aybike apasının çoğun tuflisini giye verir. Aybike model boğutku. Alibek aşkanadan çıkpaydı. Ал атактуу ашпозчу болот окшойт. Данил досундун кыявы куручу. Дария бөбөгөккө баарын өз колу менен жасаганды жакшы көрүшөт. Дария келечекте дизайнер болот. Байғазы китепти сүйөт. Чоңойгондо Айтмайтовтай жазуучу болом дейт. Бул менин бебегим Эркемай. Ал такыр тартынбайт. Мен ойлойм актриса болот деп. Жанар баарыбызды дарылай берет. Ал сөзсүз дарыгер болот. Мен досторума ишенем. Силер дагы ишенгиле. Кичинекей кыял келечектеги чоң максат. Достор, анда эмесе алыскы Жумгал районунун Байзак айылынан келген биздин таланттуу коногубуз отуруп бизге жайгашып келип калды. Аты Байышев Нурали, кол чабар менен тосолалы. Кандайсың, Нурали? Жакшы. Аман эсен келдиңби? Эң сон сыртта кар жаап атат, суук болуп атат. Жумгалда деле ошондойбу же суугуракпы? Ошондой. Биздикиндей эле болуп атабы? Негизи суук жагабы же ысык жагабы сага өзүңө? Орточо. Орточо аба ырайы жагат экен, күз жагат окшойт анда, Эң сонун азыр биринчи камера карап өзүңдү кененирээк тааныштырып кет. Менин атым Байышев Нурали. Мен Жумгал районунун Байзак айылынын тургунумун. Мен Молдокеев Алсызбек атындагы мектебин 5-В классынын окуучусумун. Ошо? Эң сонун В класс, ошондо? В. Сонуңу В класс. Биринчи жолу ушун. Кантип ырдаганга кызыгып калдың? Мен биринчи классты бүтөрдө Алипе майрам болгон. Ошондо мен мектебим чыгарма бар, Кубаныч Баркалбасов байкебиздин ырын ырдап чыккан. Анан менин эжем бар. Атамдын бир тууган эжеси ошол Инстаграмга чыгарып коюп, жакшы сөздөр менен эметип өркүнүң өссүн. Эл жакшы кабыл алыптыр, Канча көрүп алды? Сыр болбосо. 100 миңден аштыбы? Ашты, 100 миңден ашты го. Эң сонун. Азыр болсо ошол мектебим деп айтып калдың, ошол ыр тууралуу бизге кыскача айтып бер дагы. Дароо ырдап берсең сонун болобу? Окшошобу? Мейли. Мектебибиз өзүмө жагат. Жана классташтардын баарына жагат. Бүт баарына жагат.
Мектепте кээ бир класста эмелерде 3-төн эле алып калат го, биздики 4 бүт бары 4 да. Эмнелер А 4? класс, Б класс, В класс, Г класс бүт бары. Бардыгы 4төн бөлүнөт экен, мынасага. Бул Жумгалдагы мектеп, Канчанчы мектеп дедиң? Молдоке Басылбек атындагы жалпы. Ошол мектеп. Бир эле мектеп барбы өзү негизи? Байзак айылында бир эле мектеп бар. Баракелде. Эң сонун. Ошол мектепке дароо салам жолдойлу дагы. Ошол ырды ырдап берели, мектебим деген ырды. Мен эжейиме, досторума, анан Байзак айылынын 2009-тарына салам. Байкелериме да. Анда эмесе, минус менен ырдайсың же мындай эле ырдайсың? Өзүм жандуу менен ырдап берем. Жандуу менен, эң сонун. Отуруп алып эле. Достор колдоп коштоп туруп, отуруп ал эле. Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашып эки-экиден жүрчүбүз. Алипе бетин ачтык, окудук тамга танып, кыздардын чачынан тартып. Мектебимде окуткан эжейлерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге буйрук келип ажырадык. Кантебим мектебимди сагынбай, эсимде ошол учур соңкумай. Колумда кызыл гүлдөр, эң кызык ошол күндөр, ой тилек оюн ыргабай. Мектебимде окуткан эжейлерим, агайларым, сиздерге башым ийип тазым кыламын. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык. Бизге буйрук келип ажырадык. Ай, баракелде. Үнүңө береке, сонун үнүң бар турбайбы? Жана дагы сонун ырдап кеттиң, Андан чыкар дагы бир ырдайсың, Бүгүн биздин досторубузду дагы кубантып, маанай тартуулап, кадимкидей жыргатып кетет экенсиң, Үнүң өзгөчө экен. Аябай таланттуу экенсиң, мындай фольклордо ырдасаң сонун жарашат экен сага, Негизи сага бир ырды үйрөнүүгө канча убакыт керектелет? Негизи ашып кетсе 1,5 саат кетет. Мына сага. Ошондо биринчи куплетти, тиги кайрымасын, экинчи куплетти, анан кийин ошонун баарын 1,5 саатта жаттап коесуңбу? Мен мисалы, мен жатташ үчүн 1 күн, 2 күн кетет окшойт, сага 1,5 саат эле. Эс тутумуң эң сонун экен, Көбүнчө кандай ырларды ырдааны жакшы көрөсүң? Хит-ырларды, элге жаккан ырларды эле. Уккулуктуу ырларды ырдайт. Эски ырларды ырдай албайм. Ирдей албайсың. Азырынча. Бирок ырдагың келеби? Бирок ырдагым келет. Буюрса эски ырларга жаңыдан таштап атабыз кадамды. Эң сонун. Канча тил билесиң? Бир эле тил. Кыргызча эле? Канча тил үйрөнгүң келет анда? Ашып кетсе 5 тил үйрөнгүм келет. 5 тил, мына сага. Алар кайсылар? Кыргызчадан тышкары? Орус тил, англис тил, немис тил, япон тил, казак тил. Казак тили, мына сага. Жана эмне үчүн орусча тилин үйрөнгүң келет? Эгерде концерт болуп калса, Россияга чыгып калса, орустар болуп калса, кантип сүйлөшөсүң? Азаматсың. Англис тилин эмнеге? Англис тили керек. Кайрадан эле концерт Англияда болуп калса, Америкада болуп калса, англисче сүйлөгөн, Немис тилин эмнеге? Кайра эле ошол себеп, Германияда концерт болуп калса, немисче сүйлөш керек. Япон тили эмнеге? Япон тили өзүмө жагат. Өзүңө жагат. Японча сүйлөгөн. Японча бир аз сүйлөп кое аласыңбы? Мындай окшоштуруп. Аригато гозоймашта деген сыяктуу. Азырынча билбейсиңби? Казакчачы эмнеге үйрөнгүң келет? Бирок кыргыздар, казактар деле биздин тилибизди үйрөнүп атпайбы, бирок окшош эле да. Бир аз билесиң казакча? Анча-мынча. Мисалы. Калайсыздар? Иштериңиздер болуп атырбы? Мына. Эң сонун, эң негизгиси үйрөнгүң келет экен, мындай. Эң жакшы. Азыр болсо, жана ал дагы бир даярдап келдим деп айтпадың беле? Ошолорду аткарып бергенге даярсыңбы? Отуруп жатып. Отуруп эле. Бактын булагы. Минус менен ырдайсың да. Андай эмеспи? Билбейм. Минус коюп берет. Сонун болот азыр. Кана, музыка, маэстро.
эч качан тыйбасын. Унутпай досторум түбөлүк сыйласын. Издебей өмүрдө кош жүрө мезгили. Ар бир мүнөт кадыр сен бүгүн сезбегин. Муңайба дейби, кайгырба дейби. Муңайба дейби, кайгырба дейби. Капаланба дейги, бул да жаштык деди. Болду кайгырбастан күлүп жүрчү деги. Муңайба дейби, муңайба дейби. Муңайба дейби. Муңайба дейби. Муңайба дейби. Адамдык сапатым арттырып жашагым, төгүлбөй көз жашым, махабат курчагым. Бизде калгырбастан күлүп жүрчү деги. Муңайба дейби, кайгырбачы деги. Муңайба дейби, кайгырба дейби. Муңайба дейби, кайгырба деги. Капаланба деги, бул да жаштык деди. Болду кайгырбастан күлүп жүрчү деги. Муңайба дейби, Муңайба дейби. муңайба дейби. Муңайба дейби. Муңайба дейби, Муңайба дейби. муңайба дейби. Муңайба дейби. Ай баракелде. Кол чабуулар болсун. Достор, кандай болду? Жактыбы силерге? Кол чабып отурдуңарбы? Азаматсыңар. Сага өзүңө ырдаган аябай жагат окшойт. Кандай сезимдерде болосуң ырдап атканда? Сон сезимдер. Айтып бүт албайсың го дейм. Сөз менен айта албайсың, ичиңен жыргайсың. Канчанчы асманда болосуң? 5-чи асман. Бакыттын 5-чи асманда болот экенсиң, ырдагандан тышкары кандай нерселерге кызыгасың? Кандай хоббилериң бар? Теннис ойногонду, Теннис, шахмат, футбол, волейбол. Теннис, шахмат, футбол, волейбол. Бардыгы шахматка каяктан кызыгып калдың? Шахматка, математикага жакшы боло дейм. Шахматты өзүңөрдүн классташтарыңар менен ойнойсуңарбы же кандайдыр бир эме барбы? Биз 5-чи класспыз, 5-чи класста шахмат, шашки бир өзүнчө ийгиң барбы? Кружок, мындай эмелерди берет, шахмат ойногонду. Футбол ойночулар, волейбол ойночуларга топ берип, пойлага ойнотот. Келечекте кайсы кесиптин ээси болгуң келет? Ырчылыктын кесипти, мындай тамада дегендей, тойлорго чакырып музыка. Чыгармачылыкка жакын болот экенсиң да, Чоң сахнада ырдаганыңды элестетесиңби азыртан? Элестетем. Кимдин жанынан ырдагың келет? Мен Же жалгыз эле өзүң эле да? неме Ырыскелди байкенин жанында. Ырыскелди байке. Мына сага жанына ырдап, сенин кумириңе окшойт, Эң биринчи эле бул 2001-лердин тоюнда мен кошунам Тику деген байкем бар болчу. Ал аял алып, ошол жактан ырдап көптөгөн акчалар таап кеткем. Баракелде. Сонун. Ким элдер монтип эле алып келип өздөрү эле берип атышты акчаны? Классташтары. Эң сонун. Кайсыларды арнап бердиң? Айылымды, Айылымды. Муңайба демини, Махабат жокту. Тику байкенин классташтары берип атты акчаны ошондо? Ал акчанын баарын апаң алып алган жокпу? Апам алат. Анан эмне алып берди сага? Бир нерсе алып бердиби? Эмне алып берди? Кийим алып берди. Кийим алып берди. Эң сонун. Апаң кантип эркелетип койду сени? Дөңгөч. Эмнеге? Билбейм. Ушинтип эркелетеби? Урушкандачы кантип урушат? Урушканда билбейм. Дөңгөч сонун болот экен, эмнеге дөңгөч? Ал дөңгөч деген тиги бактын кичинекей кыйылганы да.
Ошо өзүң ырдап жүргөн ырлардын арасынан кайсы ырды жактырасың? Айылым. Айылым. Дөңгөш дегенге аябай күлкүм келген. Айылым дегенде аябай жактырып ырдайсың, э? Келечекте ырчы болгум келет дедиң. Ырчыдан башка негизи профессияны ойлондуң беле кесипте? Кайсыл кесипти ойлондуң эле? Папам футболдон берчи, азыр теннистен берет. Келечекте сени футболчу көрчү окшойт, э? Футболчу болгум келет келечектеги. Эржан Такотаев, Месси, Криштиану Роналдо. Же спорттон, же ырчылыктан, чыгармачылыктан көргүң келет турбайбы, э? Эң сонун кайсы тамактарды жакшы көрөсүң? Манты. Өзүбүздүн улуу туустагы 5 бармак, анан курдак. Анан шашлык. О, шашлык эң сонун. Эттүү тамактарды жакшы көрөт экенсиң мындай чейткенде, э? Келечекте кайсы ар кандай өлкөлөргө баргың келет? Германияга баргым келет. Германия, Япония, Америка, ошол. Казакстан. Жана ал 5 тилди үйрөнгүм келет деп айтпадың? Ошонун баарына баргың келет экенде, э? Эң сонун. Дагы өзүңдүн жакындарыңа анда салам жолдоп алганга мүмкүнчүлүк берели, э? Сени кимдер көрүп атат? Туугандарың арасынан? Досторума, эжейиме, Дима эжейиме, Дилзат эжейиме, өзүмдүн классымдагы 5В классыма, анан өзүмдүн жаңы элеки 2009 3-чүнүн 2009-тарына салам. Эң сонун. Өзүң ырдайсың го? Ырың негизи эле таланттуу жигит экенсиң. Кандайдыр бир сырларды колдоносуңбу? Секреттериң барбы? Секреттерим азырынча жок. Үнүңдү мисалы бийик алып атасың го, башкача кылычы. Ошону кантип колдоносуң? Өзүм билбейм. Билбейсиң, бирок колдоно берет экенсиң да? Же кандайдыр бир диетага отурасыңбы? Диетага отурбайм. Үйдөн ким ырдайт? Атаң ырдайбы, апаң ырдайбы, чоң апаң? Чоң атам. Чоң атаң. Атам. Инструмент колдонобу? Музыкалык аспап? Жок. Сен өзүң аспаптарды ойногоң келеби? Кайсы аспаптарды? Гитара менен аккордеон. Гитара менен аккордеонду үйрөнгүң келет экен, э? Азамат жигит экенсиң, мыкты инсан болуп чоңое бер, ырчы болушуңа тилектешпиз. Мыкты чоң сахнада көрөбүз буюрса сени деген ишеничтебиз. Талантың ташкындап, өнөрүң өркүндөй берсин. Биздин көрсөтүүбүз да аягына чыгып калды. Сага терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы да көп келип тур. Достор, силер менен Тармал Байкеңер жана ошондой эле Элина болду. Көрүшкөнчө саламатта калгыла.